Ысык көл менен Нарын облустарынын ортосунда жайгашкан Орто Токой суу сактагычы сууга толуп турат. Аба ырайдагы жылыды. Адистер белгилегендей эми кое бериле турган майда балыктар жашап кете алышат. Быйыл жылдагыдан 200 миң ашык салынууда. Орто Токойго жыл сайын Сига Лудого балыгы салынат. Бул балык түрүн Тоң районундагы мамлекеттик балык чарбасы даярдап келген. Сига Лудого балыгынын 1 миллион 300 миң даана личинкаларын Тоң балык өстүрүү станциясынан өстүрүп, атайын түзүлгөн келишимдин негизинде Орто Токой биримдиги менен ушул көлгө 2 миллион икра алынган буга чейин 2024-жылы күз айында. Тоң балык өстүрүү ишканасында 4 ай багылып, кайра 1 миллион 300 миң даана личинкасын Орто Токой суу сактагычына азыр кой берүү иштери жүрүп атат. Сига Лудоги балыгы бияка өтө бат өчөт экен. Себеби биякта баягы суунун температурасы ошол эле кислород өтө жетиштүү. Андан тышкары бизге Карагажыр суусу куят Кочкор тараптан. Ошондо баягы жей турган азыгы дагы толук кандуу келерине буга чейин дагы күбө болуп келдик. Балыктардын өсүшүнө толук кандуу бияк жакшы шарт түзүп берет экен да. Жакынкы 10 күн аралыгында адистер Ысык көлдүн бир нече жерине Сига Лудого балыгын салат. Андан кийин форель балыгы кое берилет. Ал эми май айынын аягы менен дагы 2 түр балык салуу пландалууда. Ал эми Сөңкөлгө болсо жалгыз гана Сига Лудого балыгы кое берилет. Адистер жыл сайын ар бир көлгө белгиленген пландан 200-300 миңден ашык салышууда. Ысык көлдөн алынган Сига Лудого 9 миллион урук алынган. Ысык көл форелинен 820 миң урук алынган. Мындан тышкары Түп районуна караштуу Ысык көл плюс балыкчылар кооперативинде 3 миллион Сига Лудого балыгынын уругу алынган. 150 миң Ысык көл форелинин уругу алынып өстүрүлүп жатат. Кудай буюрса айдын аягы менен Ысык көл форели жана Сига Лудого балыктарын чабактарын Ысык көлгө кое беребиз. Пландарыбыз кудай буюрса жакшы. Май айынын аягы июнь айы менен баштап карп сазан балыктарынын уруктарын алып баштайбыз. Кудай буюрса ал жерден да бир 10 миллиондон ашык алабыз деген планда турабыз. Кудай буюрса. Бул Орто Токой суу сактагычын конкурстун негизинде 2021-жылы 10 жылга конкурс негизинде утуп алганбыз. Ошондон бери быйыл 4-жылы балык салып атабыз буюрса майлокторду. Буюрса жакшы, өсүшү жакшы. Тоң рыбзавод бизге өстүрүп берип атат. Эске сала кетсек, Ысык көл, Сөңкөл жана башка көлдөрдө суу сактагычтардагы балык запастарын көбөйтүү, аларды коргоо боюнча иштер президенттин өз көзөмөлүндө. Буга бардык кызматтар тартылып, браконьерлик менен күрөшүү өзүнүн оң натыйжасын бере баштады. Идил Месбек, 7 канал, Ысык көлү болсо.